Урматтуу окуучулар, студенттер, биз азыр Айыл чарба кафедрасынын ветеринардык хирургия сабагында отурабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыздын аталышы эркек малдарды бычуу. Орусчасы кастрация деп коет. Бүгүн биздин көрсөтө турган сабагыбыз эркек итти бычуу. Бул итибиз өзү породасы боюнча пекинес породасы. Өзү муну үй шартында, шаарларда, квартираларда кармайт. Өзү аябай акылдуу, ээсине берилген, таза. Ошу бардык жагынан өзүнүн тыккан алып жүргөн иттердин породасына кирет. Бүгүн азыр биз ушул боюнча сабагыбызды улантабыз. Азыр биздин бүгүнкү сабакта бул түштүк региону боюнча белгилүү ветеринардык врач Жунус акебиз катышат. Анын шакирттери бүгүнкү ушул операцияны жасайт. Азыр мындан ары комментарий берүү үчүн Жунус акебиз өзү айтып берип турсун, кандай башталат, бул жерде инструменттер кандай болот, кандай даярдайбыз сабакка, ушунун баарын азыр порядкасы менен айтып берет агай. Жунус аке, сөз сизде. Бирок ошонун ичинде дагы бул немелер, муналар карай турса бир кир дейсең да, булар күйгөн булар. Спиртке күйгөн. Анан азыр мына биз инструментибиз стерилизация болуп атат, мына от менен, ичиндеги жугушту андандай неме микроскоптор баарды өлөт. Өлгөндөн кийин бул бир пасселе муздайт. Муздагандан кийин биз бул ит азыр тиштеп, кыйкырып же неме болушу мүмкүн. Ошол мезгилде биз муну уктатып алышыбыз керек. Уктатып алгандан кийин биз операция жасайбыз. Жасагандан кийин бул ит бул максаты ошол эгерде операция жасаганда үйдө тынч, ээсинде тынчын кетирбейт. Эгерде баягы кастрация кылбасак, бул ээсинен шаштын алат, тынчын кетирет. Итти көргөндө ынтылып, ушундай жактарга бара берет. Анан азыр биз неме алсак, ушул өзүнө да жакшы, иттин ээсине да жакшы болот да ушун.
айланасын тазалап алабыз. Буну тазалап алгандан кийин обработка кылганга дагы жакшы болот. Перевеска кылганга ушунун максатында мунун тырнактарын бир жолу алып койсо болот. Мына алып атат бул жагы. Аны эгерде башка неме болгондо тиштеп ээсин неме кылышы мүмкүн эле. Азыр бир өзүнүн кичине убактысы бар. Ошого чейин биз муну тырнактарын алабыз. Турат. Биринчи мунун ачык, анан жабык типте болот. Анан кийин азыр эми убакыт болуп калды азыр. Эгерде жүрөк согушу нормальный, мындай болгондо кыйналганда жүрөктү калыбына кетчү укөлдөрдөн берип коюш.
Ülkede içe şey pula giriş. Kıynalat 2-3 günden keyin. Bu antibiotikler sayısından gereği yok. Eğer de infeksiya жүрüp andamda olup ketken bolsa antibiotik kollanılır. Boldu şu bilen it küre жақсы. Левама қойды. Левама қойды. Бириле жолы мына шап өт, мына шу жеріне. Бириле жолы шап өт шу. А йод менен чи? Жоқ, болды. Йод болды эми. Йод эми.
эле жылдын башында ачылды. Мурда зоология кафедрасынын ичинде болчу. Азыр өзүнчө ушул ветеринария тармагын өнүктүрүү үчүн атайын кафедра болуп бөлүнүп чыкты. Атайын жетекчилер баары колдоп, буюрса келечекте бул өзүнчө бир чоң бир тармакты мындай багытты улантабыз деген максатыбыз бар. Эми сиздер билесиздер, бул көбүнчө мындай ушул иттердин өзүн кичине мындай успокоить үчүн жасалат үй шартында. Андан сырткары ургачы иттерди да ушундай стерилдүү деп коет, аны жасаса болот. Анын өзүнүн методикасы бар. Мындай иштерди биз бир топ жасап келгенбиз. Түштүк региондо дагы бул боюнча Кыргызстанда ветеринардык палата деген иштеп келе жатат. 10 жылга жакындап калды. Акыркы жылдары биз көптөгөн мындай чет мамлекеттик ушундай ветеринардык коомдор менен, уюмдар менен келишим түзүп, мындан 2 жыл мурун атайын ушул түштүк региондо ушундай жаштарды үйрөтүү боюнча ветеринардык палатанын колдоосу менен айыл чарба долбоорлор өнүктүрүү боюнча министрликте бир долбоор иштейт. Ошонун алкагында биз атайын Польшадан мындай специалисттерди чакырып, чоң алайда, андан кийин чүйдө бар, сокулукта ушундай иштерди жасаганбыз. Азыр ошол иштерди улантабыз деген максатта бүгүнкү күндө ушул кафедранын шартында биринчилерден болуп, студенттер үчүн жана атайын адистер үчүн ушундай операцияларды жасап жатабыз. Мындан ары да Кудай буйрса ушундай иштер бизде боло берет деген үмүттөбүз. Эми муну көргөнүңөрдөн кийин силерде мүмкүн суроолор пайда болушу мүмкүн. Ошондо биз ар бир силердин сурооңарга биз жооп бергенге даярбыз. Кандай гана суроо болбосун, ошо силердин ошо мисалы үчүн ошо операция жүрүп жатканда айтышыңар мүмкүн, эмне үчүн бул жер мындай болуп калды, же эмне үчүн бул жерди, эмне үчүн укол жасады башында деген суроолор болсо, биз ошолорду толук маалымат бергенге даярбыз.